Дүйнө жүзү боюнча коронавируска байланыштуу ары кандай мифтер таралууда. Бул маалыматтын жетишсиздигинен келип чыккан көрүнүш дешет серепчилер. Ал эми уламыш кептерди чын төгүндөө үчүн бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму атайын билдирме берген. Мифтердин арасынан эң кеңири таралганы жана акылга сыйбагандарынын бири бул 5G мобилдик тармагынын коронавирусту таратууга өбөлгө түзүүсү. Айта кетсек, бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча вирустар радиосигналдар же толкундар менен таратылбайт. COVID-19 5G тармагы таралбаган өлкөлөрдө дагы катталып жатат. Коронавирус аба аркылуу же болбосо вирус жашынган жерлерге колу тийген учурда ал колго илешип ооздук, көздү же мурунду кармаганда жугат. Дагы бир миф өпкөнүн жөндөмдүүлүгүнө байланыштуу. Жомокчулардын айтуусунда, эгер адам 10 секунд бою демин ичине катып дем албай жөтөлбөсө, анда коронавирус менен оорубайт деген миф. Бул натуура кеп. Коронавирусту жөнөкөй дем алуу көнүгүүсү менен текшерүүгө болбойт. COVID-19 лабораториялык тест менен аныктоо керек. Анткени бул оорунун белгилери грипптин же суук тийүүнүн белгилерине окшош. Бул учурда кургак жөтөл, чарчоо, дененин температурасынын жогорулашы байкалат. Алкоголдук ичимдиктерди колдонуу COVID-19-дан коргобойт. Тескерисинче, ашыкча ичилген алкоголдук ичимдиктер ден соолукка зыян келтирет. COVID-19 айыга турган оору. Эгер адам коронавируска чалдыгып калса, ал өмүр бою анын алып жүрүүчүсү болбойт. Вирустун вакцинасы жок болгону менен анын белгилерин дарыласа болот. Эгерде температураңыз көтөрүлүп, жөтөлүп, дем алууңуз кыйындаса, анда сөзсүз медиктерге жардамга кайрылыңыз. Ысык аба ырайы вирусту өлтүрбөйт. COVID-19 ысыкка да, суукка да карабай жугушу мүмкүн. Анткени вирус ысык өлкөлөрдө дагы катталган учурлар арбын. Гигиена вируска жол бербөөнүн эң эффективдүү жолу. Коронавируска көбүнчө улгайган жаштагы адамдар кабылат деген маалымат туура эмес. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча, COVID-19-ду ар кандай курактагы адамдар жуктурушу мүмкүн. Ал эми улгайган курактагы адамдар оорулуу болсо, аларда COVID-19 оор формасына өтүп кетүү кооптуулугу күч. Мурунду туз менен чайкаса коронавирустан сактайт деген миф дагы чындыкка коошпойт. Бул маалымат эч кандай фактылар менен далилденген эмес. Мурунду туз менен чайкоо жөнөкөй сууктап калганда жардам бериши мүмкүн, бирок коронавирустан сактай албайт. Коронавирустук пандемия башталгандан бери Кыргызстанда көптөгөн фейк маалыматтар таралууда. Жалган маалыматты жаратуу кылмыш катары кабыл алынат. Ага карабастан өлкөбүздө ондогон коронавируска байланыштуу жалган маалымат катталган. Дүйнө жүзүндө күн сайын ар кандай фейк маалыматтар пайда болууда. Мисал катары алардын кээ бирлерин карап көрөлү. Кытайдан келген банандар коронавирусту алып жүрөт деген маалымат эпидемиянын башында эле чыккан. Чындыгында банандар, жемиштер же өсүмдүктөр коронавирусту алып жүрө алышпайт. COVID-19 адамдар арасында гана таралат. Дагы бир популярдуу фейк Кытайда элдер басып бара жатып эле кулап мүрт кеткендиги тууралуу видео. Кээ бирлеринин оозунан кан чыгып, башкалары титиреп жатат. Бул видео жалган болгонуна карабастан соц тармактарда али деле токтолбой таралып жатат. Белгилүү фейктердин катарын коронавирус Кытайдын биологиялык куралы деген маалымат толуктайт. Ухань шаарында биолаборатория жайгашкан. Дал ушул шаарда коронавирус башталган. Көптөгөн диван серепчилери коронавирусту Кытайдын атайын жасалган биологиялык куралы деп атап жатышат. Бул албетте жалган маалымат. Ачык булактардын маалыматы боюнча вирустун биринчи толкунундагы ооругандардын баары Уханьдагы базар менен байланышта болушкан. Ал жакта жарганаттар дагы сатылчу. Ал эми жарганаттар коронавирустардын көптөгөн түрлөрүнүн, анын ичинде COVID-19-дун алып жүрүүчүлөрү деп эсептелет. Lancet медициналык журналда инфекциянын алгачкы изилдөөлөрүнүн бири жазылып чыккан. Анда Кытайда ооруган адамдардын жарымынан көбү Уханьдын базарынын соодагерлери жана бир нечеси сатып алуучулары болгону аныкталган. Эгер вирустун булагы чындап эле изилдөө институтунда болсо, анда инфекциянын тарашы башкача болмок. COVID-19-га байланышкан дезинформация кеңири тарап кеткендигине байланыштуу бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму азыркы абалды инфодемия, башкача айтканда маалыматтык пандемия деп атады. Антропологдордун айтымында эл бийликке ишенбей көнүп калгандыгы үчүн көпчүлүк учурда расмий маалыматтарды кабыл алышпайт. Ошондуктан коронавируска чалдыккан адамдардын саны тууралуу бийликтегилер элден жашыруун изоляторлордо дарылангандар бар экен деп эл өзү көбүртүп жабыртып жиберишип жатышат, дейт серепчилер. Тарыхка кайрыла турган болсок, эпидемиялар кутум теорияларын жаратып келген дешет антропологдор.
Мисалы, орто кылымда тараган чума оорусун еврейлер алып келишти деген дезинформация жаралган. Ал учурда еврейлерди массалык өлтүрүшүп же өлкөдөн куушкан. Тарыхта мындай көрүнүштөр аз эмес, андыктан жалган маалыматтан сактана билүү зарыл. Фейктерден кантип сактанса болот? Серепчилер ар кандай жолдорду сунуштайт. Биринчиден, макаланын аталышына сын көз караш менен кароо зарыл. Адатта фейк маалыматтардын аталышы реалдуулуктан алыс болот. Маалыматтын аталышынан сырткары сүрөт жана видео контентке көңүл буруу керек. Скандалдуу сүрөттүн чындыкка дал келишин Google'дун фото издөөсүн колдонсоңуз болот. Сайттын дарегине көңүл буруу керек. Жасалма сайттар ири жаңылык сайттарды копиялап жасашат. Ошондуктан сайтка оригинал шилтеме менен кирип, жаңылыктардын URL дарегин тактаса болот. Каталарга көңүл буруңуз. Адатта фейк маалыматтарда каталар көп болот. Ошондой эле маалыматтын датасын эске алуу керек. Көптөгөн фейк жаңылыктардын күнү белгиленбейт, анткени окуя чындыгында болгон эмес. Маалымат эмнеге негизделгенин байкаңыз. Эгер макаланын жазуучусу булагына шилтеме бербесе, көпчүлүк учурда бул фейк жаңылык. Кээде маалыматты тамаша катары жазышат, ошондуктан текстин жазылышына көңүл буруш керек. Кээ бир учурларда олуттуу басылмалар да туура эмес маалыматты таратып жибериши мүмкүн, бирок алар ката кетиргендигин ачыкка чыгаргандан баш тартышпайт. Ошондой эле эгер жаңылык белгисиз сайтта жайгаштырылса, башка ишенимдүү сайттардан маалыматты такташ керек. Ошондуктан жаңылыктын булагын текшерип, жалган маалыматты таратпаганга аракет жасаш керек.